Alışveriş geldi. Sağlanganlar var mı bizden hoşlanır umarım. Alışveriş yapmamış. Asmanlı sesler tapşırılır. Deneyler. Gördünüzler mi yüzler girip? Çekim içine gireleksiniz be. Aya mı giresinler be? Neyse olduğum olsun. Aynen aynen. Жақсы эми кут болсун дагы бир жолу үйүңүздөр. Жалаң жакшылыктар деле уштерден кыз узатып келин алыңыздар дегендей мына. Агарып көгөрүңүздөр. Кандар сарынып атат. Мындай болгон эмес илгертен. Мындан ары болот. Аксакал мындан ары улана берет ушул. Бул ош деле эмес. Шайлан эм. Областтардын борборлорунда эмес, эми азыр мына райондун борборлоруна түшүп атабыз ылдый карай. 5 кабаттуу, 9 кабаттуу үйлөрдү салып баштайбыз. Мына мен жардамчым. Мен кабинетиме барганда алам. Ата берейин ми? Бериңиз, бата менен эл көгөрөт. Эл көгөрөт. Болsun. Ден соолугуң болsun, жакшы ишиңе ийгилик болsun. Келгенине, теңине куттуктаймын. Ишиңе ийгилик болsun. Жакшылык менен жүр, жамандык кууп кетпесин. Жақшылық түбеле кетпесін сенен, шындай işlerді қыла бер, işine iyilik болсын, ден соолугуң болсын, ел мына шул отырған адамдар hem шунда жашап, үйлері құт болсын, шунан өнүп өсе берсин. Садырнур Рузаевич, мен де садырнур. Келиңиz. Амин. Садырнур Рузаевич, мамлекетибиздин экономикасын көтөрүү үчүн, элибиздин жашоо турмуш деңгээлин жоғарылатуу үчүн көп эмгектерди жасап атасыз. Алла таалам сизге бекем ден соолук, узун өмүр, бактылуу турмуш берсин. Дүйнөлүк ушул улуттун деми менен, оңгу жолубуз менен элибиздин жыргалчылыгы үчүн мыкты иштерди жасай бериңиз. Баарыңыздарга Алла таалам тешер. Рахмат айтканыңыздарга. Саламат болуңуз. Макул, саламат болуңуз. Элге өнүгөт да. Ошо дайым ошо элдин муктажын эметкен, камсыз кылган şu baldardım geleceğini oyla şu bardağın kamsız kılıyoruz. Rahmat sizge. Rahmat. Üniversitelerge şu жақсы игіліктер менен районымызда жақсылықтар да жүрүп. Рахмат айтканыңызга. Эң негизгиси тынччылык, стабилдүүлүк болуп турса, мына ушундай үйлөр салынат. Ар бир кыргызстандыктын үйү өзүнүн үйү болот. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Сонуш кут болсун. Kim aldı siz mi? Kaç işteyiz? Muğallimsiz mi? Yaxşı. Qancha yıl oldu muğallim olup işlediniz? 22 yıl oldu. 22 yıl? Yarım ömrünüzdü muğallimden. Kaçta yaşadınız burada? Burada Zaynabedinova'da kvartirada yaşadım. Kvartirada? 15 yıldan beri. Qancha töleydiniz kvartirada? 20 bin. 20 bin? Бұл қанша комнат болды? 3 комнат. 3 комнат. Қанша балаңыз бар? 3 балам. 3 бала. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 3 комнат болот экен. Жолдошуңуз барбы? Жок бу. Канча төлөйсүз ошондо айына? 40 мың тегерегинде.
Emgek hakkınız kaça oldu alır? Azыр көтөрүлүп 60 мүнөт калды. 60 bin ya? Ha, o götürülgönden 60 bin oldu. 40 bin. 20 binge jetebilir anı yaşaganlar. Tamam aş, kiyim geçe. 3 bala. Ballarınız kayakta? Балдарым şu жерде Mektepte okuşar. мектепте колледжде окуйт, анан кичинекей сыныпта окуйт. En ata bir tuğan. Siz apasız mı değil mi? Bir tuğandar en ata jardan beretkenden de. Жардам берет. Burada jönellik kvartiraga төлөp жүргөн bolsoңуз, azыр өз үйүңүз Өз көтөрөсүз. үйүмдө төлөйм. Рахмат сизге. Болобу ушундай? Жакшы эле болобу? Рахмат. Жакшы болсо болду. Bu baldarыңыз экен, а? Балдары. Ана bir баласы мүмкүнчүлүгү чектелген. Ha, tigi balası, tigi çekti. Nameli olsun diyelim biz. Meyil bol, yaxşı, kut olsun. Yok işte, kut olsun, yaxşı, yaxşılıklar bile olur dünyamızda. Bu arkadaşlar ne olmazken de çatır. Эки уровеньде жана парковка. Асыл парковка. Общий парковка 170. 35 болуп Bütün üylerde var da parkovka. Seyir lokması. Onlar ölecekler var. Азыр эми норма менен биз бирге бир болот бюджет. Бир квартира, бир парковка. Birge olduğunda şurada parkovkanın problemimiz çizdi. Mesela 520 kvartira olsa 545 kvartira olsa. 545 aldığında parkovkası boş gerek de. Hani mesela bu tegerek başı final kılatta yok. Assalamu alaikum. Жайкы каникулга ылайыкташтырылган ислами этно лагерибиз бүгүндөн башталды, 1-июнь. Бүгүн жетишпей калгандар, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жибериңиздер. Кыздар өзүнчө эжекелер окутат, балдар өзүнчө окутат. Дареги Ош областынын Окат району Караташ айылындагы медресе. Биз 20 күндүк лагерибизде 1-чи этабы 20 күн, андан кийин 2-чи этабына катышса, 3-чү этабына катыштырсаңыздар болот. Насип кылса балдарыңыз каникулда телефон менен ушинтип жүрбөстөн биздин каада салтыбызды, адетти, туура түшүнүктүү үйрөнөт иншалла. Анан программабызды сиздерге бир четинен көрсөтүп кое берели. Мына карасаңыздар 20 күндүн ичинде ушул 3 китепти окуйт. Биз балдардын колуна беребиз, окуп бүтүп үйүнө алып кетет, үйүнө да кайталоо болот. Биринчиси Куран үйрөнүү. Алипетеси деп тамга тааный элек бала арабча окуйт. Өз тилин окугандай 10 сабактан кийин эле жете турган деңгээлде уюштурганбыз. Анын аркасында намаздыктарды да намаз үйрөнүү күндө болот программада. Арабча жаттайт намаздыктарынча. Күн сайын намаз, андан кийин пайгамбарыбыздын, сүйүктүү пайгамбардын өмүр баяны. Пайгамбарың ким деген китепти. Мунун ар бирин сабак 20 сабактан турат. Ар бир сабак сайын кайталанып окутулат. Анан үчүнчүсү ислам негиздери. Ата-энелердин эң чоң көйгөйү көбүнчө балатка жетейин деп калган балдар да гусул маселеси, дарат маселеси, намаздык маселеси кыйын, ушунун ичинде баары үйрөнөт. Бардыгы жерде Ханафи мазхабыбыздын фыкы, адеби, суроо иретинде ыйманга тиешелүү маселелер суроо берилет, жооп берилет. Бул дагы иншалла насип кылса лагердин ичинде жетиштүү деңгээлде китепти бүтүрөт түшүнүгөн абалда. Балдар топ ойношот, спорт менен машыгышат. 10 күндөн кийин кара койго алып чыгып жайлоодо эс алып келинет. Кыскасы 20 күндүн ичинде жыргап жүрүп илим ала турган этно лагерь. Алыстан дагы келет, келиңиздер сиздер дагычы.